Шайлоонун жыйынтыгы кандай болгонуна карабай сиз аны тааныйсызбы жыйынтыгын? Сөзсүз таанышыбыз керек. Мейли ким болбосун, кимге кыргыз эли добуш бербесин, ким утуп чыкса да биз аны таанышыбыз керек. Мен утуп чыганбы же менден башка кандидаттар утуп чыгабы, биз аны таанышыбыз керек сөзсүз түрдө. Бул Кыргызстандын биринчиден тынччылыгы үчүн, экинчиден көпчүлүк элдин берген добушун биз сыйлашыбыз керек. Азчылык көпчүлүккө баш ийиш керек. Дагы бир суроо, ушул сиздин Чүй облусундагы шайлоо штабты жетектейм деп айтып келаткан Мелис Аспековдун $250 000 талап кылган деп тармалышы боюнча кандай комментарий бересиз? Мен бул боюнча кечээ күнү уктум. Ушундай окуя болгон экен. Мейли ким болбосун, менин таанышым болобу, өкүлүм болобу, же болбосо бир тууганым болобу, ушундай кылмыш иштерге барган болсо, бардыгы жооп бериш керек. Мыйзам алдында биз баарыбыз бирдей болушубуз керек. Президенттен баштап дыйканчы, мал чарбачылык менен шугулданган элдерибизге чейин. То есть баягы тагыраак айтканда жөнөкөй жарандарга чейин бардыгы бирдей болуш керек мыйзам алдында. Шайлоо штабыңызга тиешеси барбы ал кишине? Мелис Аспековдун. Анын тиешеси жок, анткени буга чейин деле белгилүү болгон баягы бир видеосу чыгып кетпедиби, бир $10 000 берип, мына биздин атыбыздан деген ушундай эме болгондон кийин штабта анан жана БШКга чейин арызды берип, бул боюнча териштирген, анан биздин ишенимдүү өкүл эмес болуп чыккан. Шайлоодон кийин токолоң салабыз деген аудио сүйлөшүүлөр таркап кетти да интернетте. Ошол боюнча сиздин көз карашыңыз, пикириңиз? Эми бул анысы туура эмес. Булардын эгерде эл кандай шайлоого кандай добуш берип, ким утуп чыкса, баарыбыз ошого макул болушубуз керек. Анан эми андай күчтөр бар, билебиз. Ал күчтөр бая шайлоодон кийин ушундай жоопко тартылып калбайын деген күчтөр бар. Алар боюнча мурда эле материалдар болгон экен. Бирок мурдагы бийлик бая көз жумуп келген. Кийин ушу шайлоого жакындаган кезде айрым кандидаттар, эми бардыгы эмес, айрым кандидаттар ошол баягы суракка чакырылыштан коркуп, ушу президенттикке кандидат болуп каттала калган дагы кандидаттар бар. Анткени эми президенттикке катталып кандидат болуп кетсе, анан ушул дебаттарда өзүн элге көрсөтүп алып, анан ушу эл үчүн күйгөн баягы саясатчы катары көргөзгүсү келгендер да жок эмес да арасында. Ошолор тараптан ушундай бир шайлоодон кийин башаламандык кылабыз, кайрадан баягы контрреволюция кылабыз дегендер да күчтөр жок эмес. Бирок мен кыргыз элине, кыргыз жаштарына терең ишенем, андайга жол бербейбиз. Дагы бир суроо, ушул шайлоодо сиздердин Кытай ишканаларына тиешелүүлүгү жана Кытай жарандарына болгон байланышы тууралуу башка талапкерлердин сөздөрү боюнча эмне деп айта аласыз? Эми маган эч нерсе таба албай, анан ушул булардын баягы оюнан ойлоп чыккан ушундай фантазиясы да булчу. Анткени маган жер саткан боюнча фактылар жок. Андай макамды иле албайт маган. Андан сырткары ушул бир мамлекеттен уурдады, ичип жеп койду деген макам таппай, эч нерсе таппай, анан ушу акыр аягында келип ушу Кытайдын шпиону, анан ушу Кытайдын мурдакы 30 жыл мурдакы жараны келип уш жерде депутат болуп турган ошонун досу деген сыяктуу бир макамдарды илип атпайбы? Ушундай бир чындыкка дал келбеген ушундай нерселерди илип, анан баягы элдин көңүлүн бурабыз деген аракет кылып атат да. Бирок эл 20 жыл мурунку, 30 жыл мурунку эл жок азыр. Ар бириңиздерде колуңуздарда смартфон бар, социалдык түйүндөр бар, интернет деген бар, бардыгында отурасыздар. Бардык чындыкты ошол жактан билип алууга мүмкүн. Мындан где-то бир 10-15 жыл мурда КТР аркылуу, ушу мамлекеттик телеканалдар аркылуу ушинтип элдин оюн буруп койсо болот эле. Бирок бүгүн анан жана мындан ары элдин оюн бура албайсың. Анткени Кыргызстан өзү биз кичинекей эле өлкөбүз. Бардык маалыматтар 10-15 мүнөттө, 1 сааттын ичинде бүткүл элге жетип кала тургандай заманда жашап атабыз азыр биз. Аны эл ишенбейт деп мен терең ишенем. Кудай буйурса, биз мамлекет үчүн, эл үчүн кандай иштеш керек экен, президент, өкмөт,
депутаттар жана ошо кандай иштеш керек экенин биз жакын аралыктарда көрсөтөбүз. Садыр мырза, дагы бир өзгөчөлүк президенттик шайлоо менен кошо референдум боюнча кечирип коюңуз. Жакшы эле күчөбөдү, ошолорго туруштук берүү оор болгон жокпу? Оор болгон жок. Анткени мен өзүңүздөр жакшы билесиздер, 10 жылдан бери туруштук берип келатам. Каралалоорго эле эмес, камоолорго да туруштук бердим. Бир эмес 2 жолу камашты. 2012-жылы камаганда 9 ай жаттык. Андан кийин акталып чыктык. Бирок ошол мезгилдеги бийликтин күчүнө салып, депутаттык мандатыбыздан ажыратып, анан кийин саясаттан четкеткенге аракет кылган. Андан кийин мына 4 жыл чет өлкөдө жүрдүм. Мен да мигрант болдум. Андан кийин 2017-жылы келгенде камадым. Андан бери 3,5 жыл абакта жаттым. Ошолорго чыдаган эми баягы ошол мезгилдерде деле карап ярларды жүргүзүп келген. Анан бүгүн бир айдын акыркы бир ай ичинде жанагындай кандай десем мен бир босогодон ылдый түшүп калган саясатчылардын бардыгы ушу болбогон бир жалган бир маалыматтарды илгенге аракет кылышты. Бирок мен кыргыз элиме, кыргыз журтчулугуна, айрыкча жаштарга ишенем. Андай бир каралоолорго ишенбей, өзлөрүнүн туура тандоосун жүргүзөт деп мен терең ишенем. Кайсы талапкерлерди негизги атандаш катары көрсөтөсүздөр? Бардыгын 17 талапкер катышып атабыз. Бардыгын негизги атандаш деп билем. Анткени кыргыздын уу чукуру эмес. Ал 17ден башка дагы төбөсү көрүнбөгөн саясатчыларыбыз көп. Биздин атуулдарыбыз көп президенттикке татыктуу. Бирок алар баягы саясатка чыккысы келбегенден койгон жок деп эсептейм. Ошондуктан бүт менден башка 16 талапкерди тең бардыгын бирдей атаандаш деп эсептейм. Ну а если вы не выиграете? Бул шайлоо өнөктүгүндө эң көп акча короткон сиз болдуңуз. Ошол акчанын булагы тууралуу азыр абдан көп талаш-талкуулар болуп атат. Ошол боюнча да токтоло кетсеңиз. Бул шайлоодо көп каражат колдонулган жок. Меники көп деп аткандын себеби биз эч нерсе жашырган жокпуз. Мурдагы шайлоолорду билесиздер, официалдуу түрдө эч нерсени көргөзбөй, бирок баягы неофициально расходдор көп кетчү. Менин маалыматым боюнча, менин шайлоо компанияма где-то 60 миллион сомдун тегерегинде каражат жумшалды. Бирок анын баары ушу элден чогулду. Ошондуктан мен элге ушул жардам берген, шайлоо фондуна төккөн жарандарыбызга терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Мен кече күнү отуруп туруп ушул мурдакы шайлоолордо канча расход кеткен экенин билдим. 200 миллион сом расход бул баягы мындай бир көрсөткөнү. А көрсөтпөй колдонгону 25-30 миллион доллардын тегерегинде болуп жүрөт. Муну эч ким тана албайт. Баарыңыздар деле билесиздер. Анткени баягы бухгалтериясында мындай көргөзүп коюп, канча расход болду, бирок көргөзбөгөн суммасы андан 100 эсе, 1000 эсе өйдө болуп кетет да. А бул жолу мен айтканмын, бир дагы тыйын жашыруун болбосун. Кайсыл жерге канча акча төлөп атасыңар? Плакаттарга же болбосо ушундай жана агитаторлорго төлөнүп берип аткан акчалардын бардыгы так көрсөтүлсүн деп буйрук бергенмин. Анткени ал жерден социалдык фондко, салык тармагына ошо акчалар төлөнөт да. Ошол коротулган 60 миллиондун береле дегенде 40% өкмөткө кетет. Өкмөткө төлөнөт да. Анан айрым кандидаттар же болбосо мурдакы шайлоолордо ошо өкмөткө ошончо акча төлөгөндөн көрөкчө биз баягы неофициально чыгым кылалы деп жумшаган фактылары болгон. Мен аларды мындан ары андай болбойт, бардыгы баягы ачык болсун деп талап койгондон кийин анан ушул расход болду. Биз башка кандидаттарды деле билебиз. Алар ушу миңдеген адамдарды мен окшоп эле агитаторлорду жалдап алган учурлары бар. Мен канча агитатор жалдасам, алар менден 2 эсе агитаторду көп жалдагандар да бар. Бирок алар суммасын баягы ачык көрсөтпөйт да. Ошон үчүн алардыкы баягындай аз суммада көрсөтүлүп атат. Референдум боюнча жыйынтыктоочу суроого жооп берип коесузбу? Референдум өтүп атат. Бул жолку эми шайлоонун негизги баягы өзгөчөлүгү да ушул болуп жатат. Эгер президенттик башкаруу өтүп кете турган болсо, президент бардык бийликти өзүнө топтоп, өзүн билемдик кылбайт дегенге кандай кепилдиктерди бере аласыз сиз? Референдумду өтүп кетсе, президент эч качан мындай бир бардык бийликти өзүнө жыйнап албайт. Анткени
конституциялык кеңешме конституциялык мыйзамдын долбоорун даярдап жатышат. Ал жерде бардык бийликтердин балансын баягы тең салмакта кармаш үчүн ушундай долбоорду даярдап атышат. Бирок алар менин билишимче бүгүнкү элдик референдумдун жыйынтыгын күтүп жатышат. Эгерде бүгүн эл президенттик шайлоо, президенттик башкаруу болсун деген баягы немени тандап алса, башкарууну тандап алса, анда алар эртеңден баштап ишин улантып, ошо президенттик башкаруу боюнча баш мыйзамдын долбоорун даярдап, анан парламентке жөнөтүшөт. А эгерде парламенттик башкаруу болсун деп тандап ала турган болсо, анда парламенттик башкаруу системасына ылайыктап баш мыйзамдын долбоорун түзөт. Рахмат, урматтуу журналисттер, рахмат. Элдерге тоскоол болуп атабыз. Штабка келсеңер, ошодон жооп берели бардык суроолорго. Ватандаштарыбызга укуктук болбойбуз дегим чыксаңыз. Себеби айрым саясатчылар камалат деген сөз жүрүп атат. Эми мындайда, эгерде мыйзам бузган болсо, мейли талапкерби, керек болсо мына мени дагы ким утуп чыкса, мени дагы жоопко тартса, мен саясий куугунтук болуп атат деп кыйкырбайм. Эгерде менин күнөөм болсо. Анан эгерде кылмышы болсо, мамлекеттин мүлкүн уурдаган болсо, мыйзамдарыбызды бузган болсо, сөзсүз түрдө ал ким болбосун, жоопко тартылыш керек ал. Жоопко тартылыш керек. Президенттен баштап жөнөкөй карапайым калкка чейин бардыгы мыйзам алдында бирдей болуш керек. Как вы собираетесь строить отношения с Россией в случае вашей победы? Мы с Россией при Союзе жили 70 лет вместе. После распада Советского Союза уже 30 лет у нас отношения, союзнические отношения. Самый главный стратегический партнер. Мы будем продолжать это. Скажите, пожалуйста, а накануне Комитет нацбезопасности сказал, что после выборов готовились акции протеста. Что вы об этом думаете, что вам об этом известно? Ну, пусть пройдет выборы, после этого посмотрим. Спасибо. Штаб, обращайтесь, пожалуйста. Мен долондомун. Өмүр бою Абылдаева өмүр бою сени ыйлайт. Можно байкесин? Thank you.